30 октябрда келип атышыбыз керек. Эч кандай жылдырбагыла сурактарым. Днем и ночью работают, тем более күн бар. Ал күнү-түн иштеш керек. Курулуштун иштөө ыргагы жана анын сапаты боюнча жеринде министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев жеринде таанышты. Ал куруучу компанияларга курулуштун сапатын ошол учурда белгиленген мөөнөттө, тагыраак айтканда 30 октябрга чейин бүткөрүүнү тапшырды. Могу жерде дагы үчөө бар экен, үчөө да азыр коёт, бүгүн эртең коюшат. Конечный дени мында коюп бүттү. 30 октябрда келип атышыбыз керек. Баягы айтканда. Анан кийин эч кандай жылдырбагыла сурактарым. Днем и ночью работают, тем более күн бар. Ал күнү-түн иштеш керек. Акчаңыз бар, туурабы? Акча бар. Проблема жок. Рабочие силы есть, техника есть. Только надо работать. Эмдиги жылкыга мына ушул эмеден кайрагачлар бүткөн турбайбы? Кайрагач айылынан тигил Апшырсайга чейин толук жолду бүтүрүшүбүз керек, эмдиги жылкыга киргизиш керек. Ош-Баткен унаа жолунда 3 көпүрөнүн курулушу жүрүп жатат. Булардын эң маанилүүсү 63 чакырымдагы Апшырсай көпүрөсү. Көпүрө негизинен сел каналынын ролун аткарат. Өткөн жайдагы 2 жолку селдин кесепетинен 2 жолу урап, натыйжада Ош-Баткен унаа жолундагы каттам үзгүлтүккө учураган болчу. Ушул себептүү дагы куруучулар көпүрөнүн сапатына көңүл бурууда. Булардын айтымында көпүрөдөгү түркүктөр эң маанилүү. Натыйжада көпүрөнүн узундугу 41, ал эми эни 14 метрди түзөт, жүк көтөрүмдүүлүгү 11,5 тоннаны түзөт. Көп жумуш бул ушул опораларга кетти. Мурун мындай эле куйчу элек да, жөн эле опораны стена монолитный кылып куйчу элек. Азыр мондай кылып колонна кылып куйганбыз. Ушу колоннага бир аз көбүрөөк убакыт кетип калды. Да, бул деген бекемдүүлүк. Экинчи көпүрө 43 чакырымдагы Чилисай сайына түшүп жатат. Мында көпүрөнүн эни 13, узуну 60 метрден ашыгыраак болот. Азыркы тапта курулуштун 80% жыйынтыкталды. Буга канча суу, канча сел келсе дагы өтөт. Бул беркиндеги көпүрлөрдөн көрө айырмачылыгы. Булар свай деп азыр мына неме болуп атат. Бул сел дагы алып кете албайт. 3 пролет буну немеси бар. Ар бир катарынан 5тен бурит этип коюлуп чыкты азыр опоралар. Бул опоралар селде дагы башкада дагы туруштук берет, жакшы туруштук берет. 40 сайдыкы 20%га жакын бүтүп калды. Азыр демонтаж иштери жүрүп жатат. Тез күндөрдө буроо иштери башталат. Азыр свайлерибиз баардан алып келип койгонбуз. Көпүрөлөр менен бирге Нока шаарынын борборунда дагы көчөлөрдү кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Анткени бул жерде 6 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Ушул себептүү Ош-Баткен унаа жолунун 35 чакырымдан 45 чакырымына чейинки аралыктарында айрым гана учурда унаалардын жүрүүсүнө убактылуу чектөө киргизилүүдө. Тагыраак айтканда Оштон Баткенге чыкчулар дал ушул арал айылы аркылуу ичкери жакка кирип, Ермахмудов, Гулистан айыл аймактарын аралап, Кызыл Тейит аркылуу чыгышат. Ал эми бул чектөө Баткенден Ошко каттоочуларга таасир этпейт. Ниргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала То 24, Ош.